В первую очередь наш президент. Спасибо ему большое, что так внимательно. Манас айтуу иш-чарасында унаа сүзүп кеткен балдардын абалдары туруктуу. Алды үйлөрүнө чыгарыла баштады. 2 май күнү Сузак аймактык ооруканасынын сынык жараат бөлүмүнө 3 окуучу келип түшкөн. Экөөсү Сузак ооруканасында дарыланышты. Учурда балдардын ден соолугу жакшырып үйлөрүнө чыгууда. Үйгө кетебизби? Күн түн жакшы болушунча карадык. Министрибиз күндө эртең менен таң атканда эле баштап балдарды сурап баштайт, ар биринин кандай абалдары деп. Учурда бардыгы менин оюмча ыраазы, ден соолуктары жакшы балдардын. Буюрса бүгүн үйлөрүнө чыгарууга аракет кылып жатабыз. Жабыркаган окуучулардын үй бүлөсүнө президенттин фондунан 250 000 сомдон материалдык колдоо көрсөтүлгөнү маалым. Күтүлбөгөн кырсыктан жабыркаган балдардын ата-энелеринде нараазычылык жок. Иште көзөмөлгө алып балдарга көңүл бурган мамлекет башчыга, бардык тиешелүү жетекчилерге, өмүр сакчыларга ыраазычылык билдиришүүдө. Конечно, ушу бардык эле сон манайда барып ойноп күлүп жүрдүк эле. Анан ушундай иш болуп калды кырсыгда. Ошого эми эмне кылбайбыз. Сон. Өзүң жакшы сезип атасыңбы? Ооба, жакшы, рахмат. Бардык сонун менде. Бүгүн чыгабыз деп атасыңар, э? Ооба. Всем спасибо большое. Как положено, они смотрели, ухаживали и помогли с деньгами. Все благодарим от них. Честно словом, разыбыз біз. Балабыз Кудайга шүкүр. Манас айткан чыкканыбызда аркабызда портер бар экен, биз билбептирбиз. Анан биз манас айтып бүтүп эми даярданып кетейли деп атсак, аркабыздан кокустан түшүп кетти. Ичинде эч ким жок экен. Ошол кезде мен өзүмдү жоготуп коюпмун. Анан мен көзүмү ачсам, мен Октябрьскийнин больницасында экенмин. Аябай жакшы, ыраазыбыз бардыгына. Кудайга шүкүр, буюрса бүгүн чыгып атабыз мына. Жакшы маанайда, кызым жакшы. Кудайга шүкүр, мен деле жакшы, кызым жакшы, мен жакшы. Ушул тапта кырсыктан жабыркаган дагы 3 бейтап Жалал Абад облустук ооруканасында жатат. Алардын экөөсүнө ошол эле күнү операция жасалган. Бүгүнкү күндө бейтаптардын абалы туруктуу, дарыгерлердин көзөмөлүндө. Анын ичинен бирөөсү үйүнө чыгарылды. Ичимен операция болдум. Көк боорум анан бутум сынды, 2 дайлым сынды. Ошо азыр жакшымын, мурдагы абалым жаман болчу, азыр жакшымын. Бул баарына кырсык эч ким билген жок. Азыркы учурда мен ушу бооруман операция болдум. Азыркы учурда жакшы карап атышат, баарына рахмат. Ошол чоңдорго да рахмат, келип күндө кабар алышат. Жалпысынан Жалал Абад облустук балдар ооруканасына 12 бала келип түшүп, 8и Бишкектеги балдар ооруканасына атайын борт менен жеткирилип дарыланууда. 8-ини Бишкекке жөнөттүк. 4-өө бизде калган. 4-өө ичинен бирөө чыкты. Бирөө Кудай буйрса эртең чыгат. Берки боору жарылган, анан кийин көк боору жарылып кеткен балдар операциядан кийин бүгүн 8-күн, кийинки жумадан 4-5 күндөн үйүнө чыгат. Кудай буйрса акыбалдары жакшы. Эскерте кетсек, 2 майда саат 11:30 чамасында Сузактын Көк Арт айыл өкмөтүнүн катмы эс алуу жайында манас айтуу боюнча республикалык кароо сынактын алкагында флешмобко катышып жаткан окуучуларды Hyundai Porter унаасы токтоп турган жеринен жылып тебелеп кеткен. Унаада айдоочу болгон эмес, ал окуучуларга балмуздак таратканы барганы айтылган. Бул окуядан кийин айдоочу 48 саатка камалып, баш коргоо чарасы каралгандан кийин үй камагына чыккан. Тергөө уланууда. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.